Талас шаарында кармашып урушу спорту боюнча мэрдин ачык кубогу өттү. Мелдешке Талас областынан жана Бишкек шаарынан 12 команда катышты. Жалпы 180 өспүрүм Газпром спорт комплексинде чогулуп, килем үстүндө күч сынашты. Тайквондо спортко катышам, ал бул спортко мына өзүм сынап көрөйүн деп келдим. Өзүм үстүнө эле балдар менен чыгып 3 орун алдым. Мен Акжол Махмутовдор жолу атым чыкса экен деп жүрдүм. Буюрса өзүм да алды койгон максаттарым көп. Кийин чоңойгондо мен да тренер болсом деп. Талас шаарындагы Мелдеш кармашып урушу жана чыгыш мушташ өнөрлөрү федерациясы тарабынан уюштурулду. Аталган федерация жылына 2 ирет эл аралык деңгээлдеги ири таймаштарды өткөрөт. Жергиликтүү бийликтин колдоосу жана депутаттардын демилгесине ылайык быйыл ал Мелдештердин ичине Талас шаарынын мэринин ачык кубогу кошулду. Рукопашный бой бул кыргызча мындай айтканда кармаш уруш деп айтылат. Бул демилгени Талас шаардык депутаттардын тарабынан чыккан. Анан кийин сунушталып, мен абулар колдоп, мэр тарабы аябай жакшы көмөк көрсөтүп, алар колдоп берди. И ошонун негизинде келип, бул Мелдеш азыркы учурда өтүп жатат. Өспүрүмдөргө дем берүү максатында Мелдештин байге фондусу камсыздалды. Жергиликтүү бийликтин демилгесин Альянс Алтын өнүктүрүү фонду колдоп, жеңүүчүлөргө белектерди даярдоого каржылык колдоо көрсөттү. Белгилей кетсек, аталган фонд быйылкы жылда эле ушундай спорттук Мелдештерден 38 долбоорду колдоп, ага жалпы 12 миллион сомдон ашык каражат жумшаган. Бул жолку байге фондусу дагы кыйла жакшы болгондугун уюштуруучулар билдирди. Байге фондун көтөрүп берген Талас шаардык жаштар иштери жана дене тарбия спорт секторуна терең ыраазычылык жана ошондой эле жана Алтын Альянс деп айтып кетти. Ал ошол компанияга өтө терең ыраазычылык. Байге фондун аябай жакшы көтөрүп беришти. Азыркы коюлуп жаткан медальдар бул Кыргызстанда жасалбайт. Бул бизди чет элден заказ берип, ар бир медаль келген баасы менен ар бири $10 айланган. Анан ошондой эле биринчи орунга чыккандарга кубок берилет жана кимоно жана колгап, мушташ үчүн колгаптар берилет. Белгилей кетсек, кармашып урушу боюнча федерация мындан 7 жыл мурун дүйнө чемпиону Рамис Кыдыралиев жана Талас шаар кеңешинин төрагасы Адылбек Жусупбековдун аракети менен Таласта түптөлгөн. Кийин федерация республикалык деңгээлге чыккан. Өзүмдүн атынан жана Талас шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Кармашып урушу федерациясы мага бөтөн эмес. Ушул 2015 жылы Рамис агайыңар менен биргеликте Талас областынын кармашып урушу федерациясын түптөгөнбүз. Мына ошондон бери 7 жыл өтсө да турнирлер өтүп келатат. Бүгүнкү болгон турнирде эч кимиңиздер травма албай, эң башкысы калыс болуп жакшы өткөрүп алайлы. Кармашып урушу боюнча Талас шаарынын мэринин кубогуна 8 жаштан 18 жашка чейинки өспүрүм балдар кыздар катышты. Аталган Мелдеш Талас шаарында биринчи жолу уюштурулуп, жаш муунду, сергек жашоого жана спортко чакыруу максатында өткөрүлдү. Ажообуз эң жакшы жарлык чыгарган, эң биринчи алгачкы жарлыгы ошо адеп ахлак дене тарбияны чыңдоо жарлыгы болгон. Ошо жарлыктын алкагында ушундай иш-чаралар өтүп атат. Спорт бул тынчтык дейт, бул достук дейт. Балдарыбызды туура тарбияга келтирсек деген ой болуп атат. Каражат баягы календарный планга кирбей калганына байланыштуу дополнительно спонсор издөөгө туура келди. Биздин Альянс Алтын компаниясына кайрылганда а кишилер жок деген жок. Бул инициативаны колдоп кетти. Буюрса Кудай кааласа кийин традиционный жыл сайын өтүүчү турнир кылсакпы деген ой пикирде турабыз да. Жыйынтыгында Мелдештин жеңүүчүлөрүнө диплом, медаль, кубок жана кызыктыруучу белектер тапшырылды. Ошондой эле уюштуруу иштерине көмөктөшкөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө дагы ыраазычылык каттар тапшырылды. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары.